Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде ушул сааттарда алынган жаңылыктардын кыскача топтому. Аны менен тааныштырып, мен Элзат Нурумбетова. Орусиянын Сургут аймагында менчик үйдөн чыккан өрттө чарчап калган 5 жана 8 жаштагы эки баланын сөөгү бүгүн 16 мартта Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Сургуттагы кыргызстандыктардын диаспорасынын төрагасынын орунбасары Аваз Халманбетов маалымдады. Биздин диаспора консулдук менен чогуу акча чогултуп, наристелердин сөөгүн бүгүн жиберип жатабыз. Аларды Оштон атасы тосуп алат экен. Бул окуя боюнча кылмыш иши ачылды. Бирок 15 мартка белгиленген соттоо отурумга апасы келе албай калды. Азыр анын абалы оор психиатриялык ооруканада жатат. Соттоо отурум 17 мартка келин 1989 жылкы бир нече жыл мурда 13 жаштагы кызды да кайтыш болуп кетиптир. Эми колундагы эки баласынан ажырап, абалы өтө оор. Сургуттагы Здоровье кооперативинин Буршничная көчөсүндө жайгашкан үйдөн 11 марттын таңында өрт чыккан. Өрттөн 5 жана 8 жаштагы бир кыз, бир уул уктап жаткан бойдон жан берген. Окуя боюнча кылмыш иши ачылып, өрттүн себептери иликтенүүдө. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанда кылмыш жасагандарга карата кош стандарттуулук саясатын жүргүзүүдө. Бул тууралуу президент Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Америка Крим төбөлүк камчы Гүлбаев менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимовду айыптоо менен учурда АКШда жашап жаткан Аскарбек Шадиев боюнча унчукпайт. Садыр Жапаров Аскарбек Шадиевден башка дагы кылмышкерлер АКШда жашынып жүргөнүн белгиледи. Камчы Гүлбаев адам өлтүргөн эмес, ал мыйзамсыз баюу айыбы менен кармалып, мамлекетке акчаны төлөп берди. АКШ аны баңгизат сатыгы менен алектенген деп жатат. Биз маалымат сурадык, бирок берише элек, дейт ал. Ирактан 79 бала Мерим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Кыргызстанга кайтарылды. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кыргызстандык жарандардын балдары түшкөн атайын учак 16 мартта Бишкекке келди. Алардын кайтарууга Кыргызстандын бийлиги, Кувейттеги элчилик жана Буунун балдар фонду жардам берген. Балдар Иракта калган энелеринин уруксаты менен алып келинди. Маалыматка караганда, эми алар реабилитациядан өткөрүлөт. 2021 жылдын февралында Иракка Кыргызстандан тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирген. Жумушчу топ жөнөтүлгөн. Өкмөт Сириядагы жарандарды да алып келүү үчүн учак жөнөтө турганы 10 мартта белгилүү болгон. Ал аракет качан ишке ашары айтылган эмес. Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген. Качкандардын көпчүлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хасака аймагында жайгашкан. Аль-Хол лагеринде жашап жатканы кабарланган. 11 000 адамга эсептелген бул жайда азыр 73 000 качкын бар. Алардын 94% аялдар жана балдар. Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Кыргызстанга Камбар ата бир ГЭСинин коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишим түзүлгөнүн айтты. Бул тууралуу өлкө башчы 15 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Буга чейин белгилүү болгон Өзбекстан менен энергетика жана өнөр жай министрлигинин багытында Кыргызстанда Камбар ата бир ГЭС инвестициялык долбоорун биргелешип даярдоо жөнүндө макулдашууга жана электр энергиясын өз ара жеткирүү жөнүндө протоколго кол коюлган. Камбар ата бир ГЭСин Өзбекстан менен бирге куруу жөнүндө келишим түздүк. Азыр иш башталды. Кудай буйруса, Камбар ата бир ГЭСин 3 жылдын ичинде куруп бүтүү боюнча максат койдук. Толук кандуу ишке ашат, 30 жылдан бери кура албай келатабыз. Кудай буйруса 3 жылда куруп бүтөбүз деп турабыз, деди Садыр Жапаров. Азат Базаркулов кайрадан Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, Азат Базаркулов 2012 жылы Мегаком компаниясынын жетекчиси болуп дайындалып, 6 жыл иштеген. Альфа Телекомдун башкы директору Акылбек Жамангулов өз арызынын негизинде кызматтан бошотулду. Ал бул кызматка 2018 жылы келген. Дагестанда Ханафит маскабы боюнча сынакта алдыңкы орунду кыргызстандыктар алышты. Махачкалада өткөн республикалык сынак Нуруль Идах китебин белүү деңгээли боюнча өттү. Аны Дагестан Ислам университети уюштурган. Сынак 2 этап менен араб тилиндеги жазуу турунда болду. Биринчи турдан кийин 26 катышуучудан финалга 5 талапкер чыкты. Экинчи турдун жыйынтыгында алдыңкы орундарды мекендештерибиз утуп алышты. Биринчи орунга Чүй облустунун Аламүдүн районунун тургуну Халиков Руслан Айдар уулу чыкты. Ал эми экинчи орунду Ош облустунун Араван районунун Чекабат айылынын Аббас Кадыров жеңип алды. Жеңүүчүлөрдү баалуу белектер менен бирге акчалай сыйлыктар да берилди. Дагестандын муфтийинин биринчи орун басары жеңүүчүлөрдү куттуктап, алар өлкө аймагында Ханафит мазхабынын тарыхынын жандануусуна чоң салым кошуп жатканын баса белгиледи.
Диплом первой степени вручается Халикову Мухаммадхалиду Хайдарали Оглы. Это все, я думаю, заслуга моих учителей, которые вложились в меня и... Сынакта алдыга чыгып биринчи орунду алгандыгым ал мени окуткан мугалимдеримдин эмгеги. Албетте бул жеңиштин мааниси чоң. Анткени ал мындан ары да алдыга умтулуп, башка студенттердин да мыкты окуп билим алуусунан түрткү болот. Который прошел уже и в дальнейшем служит для других новых студентов тоже мотивацией для того, чтобы старались и лучше учили книги свои. 11 мартта Бахрейн шаарында өткөн UFC турниринде кыргызстандык спортчу Рыскулбек Ибраимов өлкөнүн атын коргоп жеңишке жетти. Ал филиппиндик спортчу менен беттешип, белдештин акыркы мөөнөттөрүндө каршылашына чабуулдарды көрсөтүп турган. Натыйжасында таңдашы спортчунун соккуларына каршылык көрсөтө алган эмес. Ал эми кечээ 15 мартта аны Ош шаарынын аба майданынан туугандары, көрөрмандары жана спортчулар мушкерде желек менен ураандап тосуп алышкан. Белгилей кетсек, Рыскулбек Ибраимов мелдеште коңшу казакстандык Асу Албекке каршы чыгыш керек болчу. Бирок ал спортчуга COVID-19 болжолдуу белгилери табылгандыктан биздин спортчу менен беттешке чыга алган эмес. Мындан улам бир канча тажрыйбасы бар филиппиндик спортчу менен мелдешке түшкөн деп билдирет мушкердин машыктыруучусу. Ибраимов Рыскулбек 2 жолку дүйнөнүн чемпиону, көчүрмөн самбо боюнча Евразия чемпиону, 57 кг ВФ гран-принин жеңүүчүсү, 61 кг батыр фисенин гран-принин жеңүүчүсү. Беттеш аябай кыйын болду. Жеңилдегенден алысыракмын. Өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Күтпөдүм эле, рахмат ушунчалык келип күч кубат бергениңизерге. Аябай сүйүнүп атабыз, толкунуп атабыз. Анан соперник жөнүндө айта кетсек, биздин соперник биринчи казак болчу. Биз ошол казакка настрой кылып барганбыз, жакшы даярданып барганбыз. Барар менен ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, деме казак сопернигибизден ковид положительный чыгып калды тесттен. Ошонун айынан ошол эле убакытта биздин соперник филиппинец бул өтө каттуу серьезный мушкер, бул UFC организацияларында урушуп келген, ол тажрыйбалуу жакшы мушкер. Ошол мушкердин дагы сопернигин дагы коронавирус тест положительный чыгып, ошол эки боецти ошол эле жерде 2-3 күндүн ичинде чечип, ушул экөөнү уруштурганга туура келди. Урматтуу теле көрүүчү, сиз Нур телеканалынын эфириндеги күндүзгү кабарлар топтомун көрдүңүз. Аны менен сизди мен Элизат Нурметова тааныштырдым. Бул жана башка жаңылыктарды экрандагы даректер боюнча бизди мобилдик тиркемеден тапсаңыз болот. Ал эми күнүңүз көңүлдүү улансын.